Молдалар сыйқыр алам, сыйқыр арам деп қояды ға. Мен изилдеп көрсем, адал сыйқыр бар екен. Сыйқыр екеу бөлінеді екен. Арам сыйқыр, анан адал сыйқыр деген бар екен. Арам сыйқыр бұл баяғы ыстма суытма қылып, күф-сүф деп баяғы бар ғой. Бақшылар, бұшылардың қылғанын бары бұл арам сыйқыр екен да. Мен сіздерге бүгін адал сыйқырды үйретейін деп тұрмын. Тез эле баягы сыспа суутма кылыштын кереги жок. Прямо жүрөгүнө кирип барасыз. Дароо эле шуу этип жүрөгүнө киресиз. Багынтам десеңиз, күйөөңүздү тез эле багынтасыз. Аялыңызды багынтасыз, бир тууганыңызды багынтасыз. Мамиле тез эле күчөйт, тез эле оңолот. Эмне экен билесиздерби? Жеп жеңил экен, оп-оңой экен. Ал иптисама жылмайга. 4 тишти көрсөтүп. Адал сыйкыр. Акча кетириштин кереги жок. Убакыт кетириштин кереги жок. Жөн эле. Ассаламу алейкум. Сен жылмайсаң, Аллам сага жылмаят. Эч нерсе кылган жокпуз. Мен жылмайдым, Аллам мага карап жылмай атат. Сен жылмайсаң, Аллам сага карап жылмаят. Мамилеңизди оңдойм десеңиз, жылмайыңыз. Үйгө бүгүн барсаңыз, үйгө жылмай кет. Ассаламу алейкум. Жеңелеріңізге бүгін, ассаламу алейкум, бір роза гүлді көтеріп алып, ассаламу алейкум. Сыйқыр, прямо жүрегіне кіресіз. Ұрыс, жаңжал, байқы, тарышпа, ақша жетпей жүреді қой, бар чечіледі. Роза гүлді көтеріп алып, ассаламу алейкум. Не деп айтады шүнтіп барсаңыздар? Шүмшек дейді, мәселең бар дейді. Сіздер шүнтіп жылмайып келсеңіздер ме дейді? Ассаламу алейкум, бүгін лекциядан жылмай кирип ассаламу алейкум деп барсаңыз эмне дейт? Көйнөк керек беле. Акча керек болуп калдыбы дейт. Баягы жылмайбагандын пайдасы да мамилени оңдойм десеңиз, жылмайып жүрүңүз. Жылмайган адамга жарашат. Адам эң сулуу учуру, эң татынакай учуру жылмайган учур экен. Жылмайсаңыз, көркүңүзгө эң дүйнөдөгү эң сулуу адам сиз болот экенсиз. Ошондуктан, эгер сулуулугуңузду көрсөткүңүз келсеңиз, жылмайыңыз. Алам, атаңызды карап жылмайыңыз. Агаңызды карап жылмайыңыз. Апаңызды карап жылмайыңыз. Алам сизге жылмайат. Адал сыйкырда жөн эле сыйкырлайсыз. Тез эле сыйкырлайсыз. Даярбызбы? Ondan keyin birinci demek ынтымак эмнеден башталат экен? Саламдан, экинчи мамиле, үчүнчү жылмайуу, төртүнчү 5 күндүк дүйнөдө бири-бирибизди сүйүп жашайлык. Атаңызды сүйүп жашаңыз, апаңызды сүйүп жашаңыз, аялыңызды сүйүп жашаңыз, кемчилиги менен сүйүңүз, баягы кайсарлыгы менен сүйүңүз. Баягынын кемчилиги менен, баягы галдыр-гүлдүр күйөөңүз маймылдан жакшыраак болуп, ошол кемчилиги менен сүйүңүз. Ушунун баарына ыраазы болуңуз. Ошондо сонун жашайсыз. Ынтымак болот. Сонун жашоо болот. Кемчилиги менен сүйсөк, ошондо эмне болот экен? Ынтымак болуп жашайт экенбиз. Ато кемчилигибизди издей берген болсок, эч качан өнүкпөйт экенбиз, өспөйт экенбиз. Оптимист болуңуз, ар дайым оң жагын издеңиз. Кемчилигине эле карай бербей, бир көзүңүз менен элемтеп карай бербей, эки көзүңүздү ачып карасаңыз жакшы жактары көрүнөт, татынакай жактары көрүнөт, сулуу жактары көрүнөт, жакшы мамилеси көрүнөт. Эки көздү ачып карасак, ошондуктан бири-бирибизди сүйүп жашасак, ошондо ынтымак болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мусулман адам толук мусулман боло албайт, өзүнө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көрмөй сайын толук мусулман боло албайт" дейт. Ошондуктан өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени өзгөлөргө дагы жакшы көрөлүк. Биринчи ынтымактын биринчи тапкычы салам, экинчи мамиле, үчүнчү жылмайуу, төртүнчү сүйүү, бешинчи баалуулуктарды сыйлай билиңиз. Ар бир адамдын өзүн кармаган баалуулугу бар. Ал адам үчүн аябай кымбат нерселер бар. Ата-энеси аны үчүн баалуу. Анын кемчилигин айтсаңыз эч кимге жакпайт. Ата-энеңиздин кемчилиги бар. Бирок ата-энесинин кемчилигин айтсаңыз жагабы?
Жақпайды. Адамдың өзіне адам. Олақат каррамне бани адам баласының біз ұйық қылып жараттық дедік. Адамдың өзінің жеке абыройына шеккелдесеңіз жағауы жақпайды. Адамдың bağlı жерлерін, işen için қарманған нәрсесін сыйлай білішіміз керек. Кейде менің адамдардың бұл жердегі мен адам мен ойлағандай ойлашы шарт емес. Анша-мұнша маға қарсы шығышы мүмкін. Анша-мұнша мен ойлағандай ойлашы мүмкін. Анша-мұнша мен ерчібеген, мен апшықы дамылан ерчіп жүрсем, екіншісі башқа бір алымды ерчіші мүмкін. Бар еле шу дамылан ерчіші шарт емес қо. Турабы? Анша-мұнша кейбірлер чуақ ажыны пір тұтышы мүмкін, чуақ ажыны айтқан деген. Мен үшін апшықыр ажы бірінші орында тұрышы мүмкін. Ошондуктан баалуулуктарыбызды эмне кыла билелик, сыйлай билелик. Ошондо гана ынтымагыбыз бекем болот экен. Андан кийин биринчи салам, экинчи мыкты мамиле, үчүнчү жылмаюу, төртүнчү бири-бирибизди сүйүп жашоо, бешинчи бири-бирибиздин баалуулуктарды сыйлоо. Алтынчы, эгерде кайсы бир адам менен мамилеңизди түздөгүңүз келсе, ондоңуңуз келсе, бүгүн кечинде тахажжудда туруп алыңыздан ошол адамга дуа кылыңыз. О Кудайым, ошол адамга иман бер. О Кудайым, ошол адамдын күнөөлөрүн кечир. О Кудайым, ошол адамды түз жолго багытта. О Кудайым деп экинчи тарапка дуа кылсаңыз, ошол адам сизди жакшы көрөт. Ошол адам сизге ашык болот. Мамиле күчөйт. Мамилеңизди ондоң бекемдегиңиз келген адамга түнү тахажжудда эч ким көрбөгөн учурда туруп дуа кылсаңыз, кадимкидей мамиле түзөлөт. Келиңиздер, кайыптан бири-бирибизге дуа кылалык. Ошол адамга кечирим тилеп дуа кылсак, Кудай Таалам сага да болсун деп турат экен. Ошондуктан келиңиздер, бири-бирибизге кайыптан дуа кылалык. Бири-бирибизге, күйөөңүзгө, аялыңызга, акеңизге, жакындарыңызга кайыптан дуа кылалы демекчимин. Ынтымактын биринчи себеби эмне экен? Салам, экинчи мамиле, үчүнчү жылмаюу, төртүнчү сүйүү, бешинчи баалуулуктарды сыйлоо, алтынчы дуа кылуу. Кудай буйруса, бүгүн Москвада майрам деп ойлойм. Бүгүн Москвадагы ар бир үйдө өзүнчө бир жаңылык болот деп ойлойм. Агаларыбыз, акелерибиз, үкөлөрүбүз бүгүн түшүнбөй калат деп ойлойм. Не болду? Сага эле күн деле ушундай лекциялар боло бербейби? Барып келсеңер жөндөтө элем дейт деп ойлойм. Бүгүн апаларыбызга майрам деп ойлойм. Бүгүн алык өмүрүндө алык роза гүлдөр барат деген ишеничтемин мен. Ар бир өз үйгө жылмайып киребиз деген ойдамын. Жылмаюуга даярбызбы? Даярбызбы? Анда эмесе Анда эмесе мен негизи адам жылмайганда себеп издебеш керек экен да. Биз кыргыздар себеп издей бергенбиз да, аялдар келет экен, неге жылмаям мен? Тиги жылмай калса мен неге жылмаям? Булар айтат экен, бу тиги жылмай калса мен неге жылмаям? О тиги жакшы көрөм деп айтпасам, неге мен антип айтышым керек? Жок, тияк биринчи кадам таштасын. Ато авторитет түшүп кетет. Дер экенбиз да, ошондуктан себепсиз жылмайыш керек экен. Америкалыктар күндө эртең менен турда жөн эле күзгү бар жылмай дейт экен. Кыргыз ушундай кылса эмне дейбиз? Bir şarkı gettir deyiz, turabı, gönüle mundası bir şarkı gettir deyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge gün ertemenden gözde açkanda pozitifti oygongon үйrөткөн. Gözüngde açkanda musulman emnede oygonat? No jaratkan bizdi öldürüp uqtatıp kayra tiriltken sağa şükürler olsun dep gözgü püzgüye barbaylı. Gözünü açkanda pozitif, gözünü açkanda 4 diş. Oygonat eken musulman. Bayağı praktikаны үйгө барбайлы дара ушул жерден ашырганды туура көрүп турам. Канеке, эгерде даяр болсоңуздар, оң жагыңызга карап бир жылмайып, сол жакка карап бир жылмайып коюңуздар канеке. Musulman adam ийгиликке жетиш үчүн, жылмайыш үчүн адамга эрк керек экен да, эрк. Ошондуктан бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар, жүзүңүздөрдөн эч качан жылмайып кетпесин. Şerim Muhammed Жақты оқшайды.
Uçak menen geldik. Şer Muhammed canımda oturup geldi. Gözümde açsam beni karap jılmay uktap attırdı. Ben de oyladım ne olup kettik dep. Aman bolunuz, bar bolunuz. Jılmayıp жүрөлү. Bir bizge jakşı, men seni jakşı göröm деген сөздү чын айтышып керек экен. Азыр Адилет Кожобергенов чыкканда айтып койгулачы бакышка сүйүнүп калдым жаман. Мени Москвалыкта жакшы көрөт экен деп. Үй бүлөдө кой отур азыр эмес. Бар. Азыр эмес туруптурсуң. Сүйүнүп кетти бакыш. Hem tura şöyle ayıldan tüsüle geldim Moskva'ya şöyle. Үй бүлөдө ынтымак жылмай болуш керек экен. Аялы күйөөсүнө айтып атат дейт. Аялы күйөөсүнө жаным десе күйөөсү о дейт экен да. Сени мага Кудайым берип койгонго десе күйөөсү. Ошо да кайсы күнөөм үчүн деп коет дейт. Адилетке кол чаап коюңуздар, алыңыздар чыгат. Жылмаю тартуулаган адамга аябай чоң соо экен. Шер экөөбүз 3 күндөн бери ушу Москвага бир бөлмөдө жатып атабыз. Бул адамга жылмаю тартуулап эле ушу жерден эле айтып коет экен десем, күнүгө кеч келип жатат. Түн ортосуна чейин кимди күлдүрүп жүрөт билбейм. Келиңиздер эми ушу мейли ошол күлдүрүп эле аман болуп барабыз да, дайыма баарыбыз ушинтип бири-бирибиз менен жылмайып жүрө берели.